Урматтуу мекендештер, интернетке кечээ түнү түрдүү аккаунттардан бир убакта таратылып баштаган жүк депутаты Шээрбек Ташиев жана Таймураз Ташиев тууралуу атайлап каралоо жана Ташиевтердин үй бүлөсүн коомчулукка жаман көрсөтүү. Ушул жол менен албетте урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиевти кыргыз элине жек көрсөтүүгө, кадыр баркын түшүрүүгө багытталган видео кайрылуулар жана роликтер чыгарыла баштады. Бул аракеттер күтүлгөндөй өңүттүү жана форматта активдүү түрдө ишке ашырылууда. Бирок Шээрбек Ташиев тууралуу видео материалдагы той берүү, кымбат баалуу байкелерди коюу, кымбат баалуу үй куруп алдычы. Айтылган нерселер Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келе электе эле болгону эсиңиздерде болсо керек. Ал иш-чаралар ошол кезде эле элге ачык көрсөтүлгөн болчу. Кайталап көрүп койсоңуздар да болот. Той 2019-жылдын октябрь айынын акырында, ал эми улак 2020-жылдын февраль айында болгон. Ал эми Таймураз Ташиев өткөндө Манас Ниязбеков өткөргөн аламанга вертолет менен келди. Кортеж менен жүрдү делген сөз толугу менен кал. Муну ошол оюнга барган 10 миңдеген мекендештерибиз да билет. Өзбекстанда мурда болгон бирөөлөрдүн оюнундагы кадрларды Таймураз Ташиевти каралоого колдонуп жатышат. Ошондуктан Камчыбек Ташиевти бүгүнкү кырдаалда атайлап элге жаман көрсөтүүнү көздөгөн мындай аракеттерге эли журт ансыз да түшүнүп, баамдап, баасын берет деп ишенебиз. Генерал Камчыбек Ташиев жана анын жакындарын каралаган фейк аккаунттар иштеп жатканын байкадык. Муну кырдаалды атайын курчуткан чагымчылдык катары баалайбыз. Тиешелүү органдар иш алып барып жатат. Жыйынтыгы чыкса, андай чагымчылдар жазаланат. Социалдык байланыш тармагында саясий кутум уюштуруп, чагымчыл маалыматтарды таратуу кылмыш болуп эсептелет. Жазылган чагымчыл посттор мазмунуна жараша кылмыш иши катары каралат. Андыктан жазган пикирлерге жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырабыз. Урматтуу мекендештер, эл тараза, убакыт эң калыс сот. Бүгүн ар ким ар кандай сөз айтып, түрдүү маалымат таратып жаткан учур. Бирок чындыкты убакыт өзү тактайт. Генерал жана анын жакындары эл үчүн ак кызмат кылып келгенин коомчулук жакшы билет. Кылган иши, көрсөткөн эмгеги, мамлекет үчүн көтөргөн жоопкерчилиги, мунун баары тарыхта калат. Ал эми азыр айтылып жаткан сөздөрдүн көбү жөн гана каралоо, атайын уюштурулган маалыматтык чабуул экенин аң сезимдүү жарандар түшүнүп турат. Каралоо убактылуу, чындык түбөлүктүү. Бүгүн мамлекетибизде болуп жаткан өнүгүүлөр менен өсүштөр президент менен генералдын ынтымакта бир багытта жүргүзүп жаткан саясатынын түздөн-түз үзүрү. Туруктуулук, коопсуздук жана алдыга жылуу дал ушул биримдиктин натыйжасы. Ошондуктан алардын ортосуна от жагып, коомчулукту бөлүп жарууга аракет кылган үчүнчү тараптар да жок эмес. Бирок эл баарын көрүп, аңдап турат. Биримдик бар жерде ийгилик бар. Жапаров, Ташиев мамлекеттик кызматка келбейт. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде Камчыбек Ташиев кандайдыр бир мамлекеттик кызматка келбей турганын айтты. Журналист Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевти ынтымакка чакыргандар бар экенин жана дос бойдон калуу тууралуу оюн сураган. Президент Камчыбек Ташиев менен дос бойдон каларын жана талаштуу маселелерди ар дайым сабырдуулук менен чечишип алууну жакшы көрөрүн айткан. Дос бойдон кала беребиз. Бирок ал киши кандайдыр бир мамлекеттик кызматка келбейт. Дос эс алсын, ден соолугун карасын. Тегерегидеги ак сакал, көк сакалдардан арылсын, тазалансын. Тергөө кызматы баарын аныктап, тазалап берет. Албетте, азыр рахмат айтпайт, капа болот. Бирок жылдар өткөндөн кийин досум сен ошондо туура кылыпсың деп рахматын айтат, деди Садыр Жапаров.